Мен мурун сүйүү баарынан ыйык, сүйүү үчүн күрөшүш керек деп ойлочумун. Бирок турмуш мен ойлогондон алда канча татаал жана катаал экенин кеч түшүндүм. Азыр болсо экинчи аял болуп тийгениме миң мертебе өкүнүп, өткөн күндөрүмдү эстеп, өзүмдү чоң туңгуюкка кептелгендей сезип турам. Негизи баары мындай бүтпөшү керек эле. Анда сөз башынан болсун. Менин балалыгым айылдын кооз табиятында, ата-энемдин мээримине бөлөнүп өттү. Үйдүн эрке кызы болчумун. Мектепте жакшы окуп, келечекте чоң иштерди жасасам, ата-энемдин үмүтүн актасам деп кыялданчумун. Атам дайыма «Кызым, сенин башың тунук, окушуң керек» деп мени колдоп турчу. Ошол кээде адамды бүтүндөй дүйнө ачык кылып тургандай, каалаган бийиктигимди багындыра алчудай сезилчү. Мектепти аяктап, Борбордогу кадыр бактуу окуу жайлардын бирине тапшырдым. Студенттик жылдарым абдан кызыктуу өттү. Экономика тармагында билим алып, окууну ийгиликтүү аяктаган соң дароо эле бир ири компанияга жумушка орноштум. Мен үчүн карьера өз алдынча болуу жана кесипкөй катары калыптануунун биринчи орунда эле. Жумушумда тактыгым, тырышчаактыгым менен тез эле жетекчиликтин көзүнө илинип, жакшы кызматтарга көтөрүлдүм. Өзүмө ишенген, сулуу жана ийгиликтүү кыз элем. Ал менин жашоомо так ушул ийгиликтерим ташып турган учурда кирип келди. Биз жумуш боюнча өткөн бир конференцияда таанышып калдык. Өзүн Азиз деп тааныштырды. Менден бир топ жаш улуу, токтоо, сөзгө чечен жана абдан камкор көрүнгөн. Алгач биз кесиптеш катары сүйлөшүп жүрдүк. Бирок бара-бара анын мага болгон өзгөчө мамилеси, кымбат белектери жана сени эч кимге кор кылбайм деген убадалары жүрөгүмдү жибитип койду. Ал үй бүлөлүү экенин жашырган жок. Бирок аялым менен мамилебиз сууп калган. Болгону балдар үчүн эле жашайбыз, дин жолундабыз. Эгер сен макул болсоң, мен сени экинчи аял кылып алам. Баарыңарды тең карайм. Бул күнөө эмес, тескерисинче сооп, деп мени ишендирди. Ошол учурда мен сокур болуп калган окшойм. Анын байлыгына же атагына эмес, мага көрсөткөн жасалма камкордугуна алдандым. Ата-энеме айтуудан коркуп, жашыруун нике кыйдырып, анын экинчи аялы болууга макул болдум. Ал мага өзүнчө үй алып берип, башында баары жомоктогудай сезилген. Мага бир жумада 2 же 3 жолу келсе да, бактылуу болуп жашадым. Алгач мени толук камсыздап, кийин аял иштебеш керек деп жумуштан да чыгарып алды. Жумуштан чыккандан кийин 4 дубалдын ичинде калдым. Азиздин мага кээде гана жашыруун келип, аялына жумуштамын деп алдаганы чыдамымды кетирди. Аялым түшүнүктүү, сени жакшы кабыл алат. Акырындан айтам деп жүргөнүнө 5 айдан ашып кетти. Бара-бара бир жумада бир келчү болду. Ага деле көнүп калдым. Жашоомду башаламан. Кеч 6-7лерде келип, түнү 2-3тө кайра кетет. Кетип жатып бир нерсе аласың деп акча таштап кетет. Өзүмдү денесин саткан сойку катары сезип баштадым. Эмне кыларымды билбейм. Апам тигилер куда түшүп келиптир. Атаң ынабай койду деп 2-3 жолу чалды. Кайдан билишсин, ишенген кызы бирөөгө жашыруун аял болуп, жашоосу туңгуюк болуп, эмне кыларын билбей жүргөнүм. Акыры баары ачыкка чыкты. Чындык жашырынып жаткан капчыгайдан суу атып чыккандай, баарыбызды агызып кетти. Биринчи аялы баарын билип, үйгө чоң ызы-чуу менен келгенден кийин Азизге катуу шарт койду. Же мени, же балдарыңды тандайсың, же бул шуркуяны. Эгер аны десең, балдарыңдын жүзүн өмүр бою көрбөйсүң. Азиздин ошондогу абалы азыр да көз алдымда. Ал мага убада берген каарман эмес, коркок жана алсыз эркекке айланды. Ал көп ойлонгон жок, мага карап да койбостон, кечирип кой, мен балдарымсыз жашай албайм деди да артын карабай чыгып кетти. Ал өзүнүн ыңгайлуу жашоосун, атын жана балдарын тандады. Ал эми мени ошол алган үйүнө тагдырдын таш боор соккусунда таштап койду. Эң жаманы бул кабар ата-энеме жетти. Атамдын кызым окуп, чоң адам болот деген ишеничи талкаланды. Апамдын телефондогу ыйлаган үнү дагы деле кулагымда. Биз сени ушул үчүн багып өстүрдүк беле. Бирөөнүн даяр үй бүлөсүнүн ортосунан бөлүп, экинчи аял болгонуң биз үчүн өлүм менен барабар. Атам болсо менин андай кызым жок деп мен тарапка карабай койду. Алардын капалыгы, мага болгон нааразычылыгы мени тирүүлөй көмүп жатты. Так ушул оор күндөрдө мен боюмда бар экенин билдим. Тагдырдын тамашасын кара. Мен каалаган наристе азыр менин жалгыз гана сооронучум. Ошол эле учурда менин эң чоң коркунучум эле. Азиз муну билгенде да кайткан жок. Ал берген үйүндө жалгыз калдым. Үй бар, бирок ичинде жылуулук жок.
иче турганга нан жок. Иним гана ата энемден жашырынып жумушунан колу бошогондо мага келип турат. Эже, бул акчаны алып коюңуз. Тигил баштыкта тамак аш бар. Атам менен апамы билесиз. Азырынча ачуусу тарай элек, деп колундагы болгон тыйыны мага таштайт. Анын мага боору ооруп караган көздөрүн көргөндө өзүмдү ушунчалык төмөн сезгем. Күндөр биринин артынан бири өтүп, төрөтүм жакындап калган. Инем алып келген тамак аш менен эптеп жан багып жүргөн кезим. Бир күнү эшиктин коңгуросу кагылды. Ачсам босогодо чоочун аял. Азиздин апасымын деп тааныштырды. Мен аны мурун сүрөттөрүнөн эле көрчүмүн. Анын мага болгон көз карашынан жек көрүү эмес, тескерисинче бир башкача кызыгууну көрдүм. Үйгө кирип төргө өтпөй эле ашканада отуруп сөз баштады. Сени көптөн бери издеп жүрдүм айланайын. Азиздин биринчи аялы менин көкүрөгүмдөн чыккан келин эмес. Мүнөзү катуу, мени тоготпойт. Баламды да тизгиндеп алган. Ал эми сен башкача экенсиң. Жүрөгүм сезип жатат. Сен мага жакшы келин болосуң. Мен нес болуп туруп калдым. Апасы сөзүн улантты. Азизге баарын айттым. Эркек болсоң боюнда бар аялды таштаба. Ал менин неберемди көтөрүп жүрөт дедим. Биринчиси кааласа жашасын, каалабаса жолу ачык. Мен сени келин кылгым келет. Апасынын артынан эле эртеси күнү Азиз келди. Колунда толтура баштыктар, мурункудай күлүп жайнап, эч нерсе болбогондой. Жаным, мени кечирчи. Апам мага туура жолду көрсөттү. Мен сени жана баламды таштай албайм. Мындан ары баары башкача болот. Апам сени өзү колдоп жатпайбы? Деп кайрадан камкор боло баштады. Үйгө акча таштап, дарыгерлерге алып барып, мага жардам кыла баштады. Бирок менин жүрөгүмдө мурункудай ишеним жок. Бир жагынан курсагымдагы балам үчүн, ачка калбаш үчүн анын жардамын кабыл алууга мажбурмун. Экинчи жагынан Азиздин апасынын бул кадамы мени сүйгөндүктөн эмес, биринчи келини менен болгон араздашуусунан улам өч алуу экенин сезип жатам. Кайненем айтканына турду. Ал Азиздин биринчи аялы менен күн сайын уруш чыгарып, акыры аны үйдөн кетүүгө мажбур кылды. Биринчи аялы балдарын алып, ыйлап сыктап, менин убалым сени соо койбойт деп каргап шилеп ата энесинкине кетти. Ошентип Азиз экөөбүз расмий түрдө чогуу жашай баштадык. Мен мурун кыялданган нерсеге жеттим. Азиз жанымда, апасы мени колдойт, үйдүн кожойкеси мен. Бирок бул бакыт мен ойлогондой болгон жок. Биринчи аялын кетиргенден кийин кайненемдин мага болгон мамилеси дароо өзгөрдү. Ал мени сүйгөнү үчүн эмес, тиги келинден өч алуу үчүн гана колдонгонун эми түшүндүм. Эми тиги кетти. Үйдүн бүт жумушу сенин мойнуңда. Боюңда бар деп эле жата бербе. Мен жаш кезимде талаада иштеп жүрүп төрөгөм. Мени эртеден кечке жумшай баштады. Мен ал үйгө аял эмес, кызматчы катары келген деймин. Азиз болсо апасына каршы бир сөз айта албайт. Дайыма апамдыкы туура деп кутулат. Менин жеңишим ата энемдин жүрөгүн ого бетер катуулатты. Мен апама чалып, апа, мен эми Азиздин үйүндө жашап жатам. Апасы мени кабыл алды, баары жакшы деп сүйүнчүлөгүм келген. Бирок апамдын жообу мени өксүтүп салды. Кызым, бирөөнүн көз жашынын үстүнө үй куруп, бактылуу болом деп ойлобо. Биз үчүн сен дагы деле ошол үй бүлө бузар бойдонсуң. Бизге чалба, элдин бетин карай албай калдык, деп телефонду коюп койду. Уулум төрөлдү. Ал болгон 3 айлык. Бешигин терметип олтуруп, келечегин ойлосом денем дүркүрөп кетчү. Анткени мен жашаган бул чоң үйдө бакыттын изи да калган жок. Көчөгө баламды көтөрүп чыккандан корком. Кошуна колоңдор мени көрөрү менен шыбырашып, сөөмөйү менен көрсөтүп, мына, тиги үй бүлө бузар, биринчи аялы, балдары менен көчөдө калтырган шуркуя ушул да, деп ачык эле айтышат. Дүкөнгө кирсем сатуучу аял да мага башкача карап жактырбаганын билдирет. Коом үчүн мен бирөөнүн бактысын уурдаган кылмышкермин. Эч ким мени менен жакын сүйлөшпөйт. Эч ким мени сыйлабайт. Бир күнү кечинде баламды эмизип жатсам дарбаза катуу кагылып, артынан эле кыйкырык угулду. Азиздин биринчи аялы келиптир. Ал үйдүн коросуна кирип алып, бүт көчөгө угуза кыйкырып жатты. Чык бери шуркуя, менин бактымды уурдап, балдарымды атасыз калтырып жыргап жатам дейсиңби? Сени эч качан тынч жашатпайм. Менин убалым, балдарымдын көз жашы сени соо койбойт. Бул үйдүн ар бир бурчунда менин мээнетим бар. Сен болсо даяр оокаттын үстүнө келип отуруп алдың. Мен баламды кучактап ички бөлмөдө титиреп олтурдум. Азиз болсо сыртка чыгып аны араң кетирди.
Бирок ал кеткенден кийин Азиз мага келип, сенин айыңдан ушул күнгө калдык, балдарымдын алдында бетим жок деп мени күнөөлүү карады. Телефонду алсам бейтаныш номерлерден сен бактылуу болбойсуң, бирөөнүн көз жашынан курулган үй урайт деген билдирүүлөр келет. Биринчи аялы күндө чалып, жек көрүүсүн төгөт. Азиздин апасы болсо баягы эле адаты, мени коргогондун ордуна сени келин кылып алып, мен сени адам кылдым, болбосо балаң менен көчөдө калмаксың, деп мени тилдейт. Убакыт өткөн сайын Азиз таптакыр өзгөрдү. Баягы адаттары кайра башталды. Жумуштан кеч келет, кээде такыр эле келбей калат. Телефонду колунан түшүрбөй, кимдир бирөө менен жашыруун жазышып, мен кирип калсам дароо жаап коет. Мен муну кайдан көрдүм эле? Ооба, ал биринчи аялы менен жашап жүрүп, мага келип жүргөндө так ушундай болчу. Аялдык сезимим менен сезип турам. Анын жашоосунда башка бирөө пайда болду. Ал кайрадан сүйүп калды. Дагы бир жаш, ишенчээк кызга менин башымдан өткөн жомокторду айтып жатса керек. Кээде ал үйгө келгенде башка атырдын жыты келет. Мен сурасам, мээримди ачытпачы, иштеп чарчап келсем эле сурак аласың, деп орой жооп берип, эшикти тарс жаап чыгып кетет. Чыдабай кайненеме даттандым. Апа, балаңызды тыйып коюңузчу, үйгө келбей, башка аялдарга барып жатат окшойт. Мен жаш бала менен үйдө жалгызмын, деп ыйладым. Бирок ал кишиден мен күтпөгөн жоопту уктум. Ал мени муздак карап, мызкылдап күлдү. Эй келин, тилиңди тый, менин балам эр жигит. Ал 10 аял алса да болот, ага күчү да, байлыгы да жетет. Силер аялдар баламдын кадырына жеткен жоксуңар. Тиги биринчиси да татыктуу эмес болчу. Сен да татыксыз болуп чыктың. Балам өзүнө ылайыктуусун тапкыча издене берет. Жаксаң жаша, жакпасаң жолуң ачык. Ошондо денем муздап, өзүмдүн кандай коркунучтуу тузакка түшкөнүмдү түшүндүм. Кайненем үчүн биз жөн гана убактылуу оюнчуктар экенбиз. Ал өз баласынын күнөөсүн, эркектикти актап биздин тагдырыбызды тебелеп жатты. Азыр баламды кучактап, караңгы бөлмөдө олтуруп, өзүмдүн тагдырымды ойлоп ыйлайм. Мен биринчи аялдын ордун тартып алганда, мен өзгөчөмүн, мени гана сүйөт деп ойлогом. Бирок экинчи болгон жерде сөзсүз үчүнчү да пайда болот экен. Азиз мени баягыдай эле таштап койгон. Болгону апасы үчүн гана бул үйдө кармап турат. Менин окуум, жумушум, ата-энем баарынан айрылдым. Колумда балам, алдымда белгисиз келечек. Биринчи аялдын каргышы, артымда ата-энемдин нааразычылыгы. Экинчи аял болуп жыргаган жокмун. Бул жөн гана бирөөнүн бактысыздыгынын үстүнө курулган, пайдубалы жок, кулаганы турганы кепи экен. Эми мен дагы биринчи аялдын абалындамын. Алданган, ташталган жана жалгыз. Бул кайтар дүйнө.